Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ош жаңылыктары, студияда мен Гүлзина Абдирашит кызы. Алгач берүүбүздүн башында бүгүнкү негизги жаңылыктардан кыскача. Президент Садыр Жапаров Талас шаарында аэропортту ачты. Ош облусунда 3 ири стадион реконструкцияланат. Алайда таза суу маселеси качан чечилет? Президент Садыр Жапаров бүгүн 21 майда Талас облусуна болгон жумуш сапарынын жүрүшүндө Талас шаарындагы аэропорттун салтанаттуу ачылышына катышты. Мамлекет башчысы шаардын тургундары жана меймандарынын алдында сөз сүйлөп, Талас аэропортунун ачылышы Кыргызстандын тарыхында жаңы баракты ачып жатканын белгиледи. Өлкөнүн региондорундагы аэропорттордун иши узак жылдар бою үзгүлтүккө учураган бойдон турган. Өкмөт Манас эл аралык аэропорту менен биргелешип, токтоп турган учак майдандарынын ишин жандандыруу боюнча чечкиндүү чараларды көрдү. Таластагы аэропорт бул иштин алгачкы маанилүү натыйжасы болуп отурат. Садыр Жапаров өз сөзүндө өлкөбүздө туруктуулук, коомдуу ынтымак өкүм сүрүп, элибиздин колдоосу менен көздөгөн бардык максаттар ишке ашаарын белгиледи. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Улубаев Пакистандын премьер-министринин орун басары тышкы иштер министри Мухаммед Усхакдар менен жолугушту. Жолугушуу 20 майда Астанада Шанхай кызматташтык уюмга мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин кеңешинин отурумунда өткөнүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Анда тараптар эки өлкөнүн соода алака, инвестиция, текстиль өнөр жайы, туризм, билим берүү, саламаттык сактоо жана башка тармактардагы кызматташтыгын өнүктүрүү маселесин талкуулашты. Жыйынтыгында эки өлкөнүн тышкы саясат мекемелери арасында саясий маселелер жана консулдук укуктук тармак боюнча кеңешмелерди өткөрүү макулдашылды. Ош облусунун аймагында быйыл 3 ири стадион реконструкцияланат. Чейрек кылымдардан бери калып келген спорт комплекстеринин баштан аяк жаңылоо жумуштары калк эң көп жайгашкан аймактарда Кара Суу, Өзгөн жана Араван райондорунда жүрүп жатат. Спорттук жайларды эл аралык макамга алып келүү аракети, кыргыз спортчуларынын даражасын дагы да көтөрүү, эл аралык аренага таанытуу. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. 1,5 миллиондон ашуун калкы бар Кара Суу районунда райондук стадион Кара Суу шаарында жайгашкан. Ал 60-жылдары Ашар ыкмасында колдонулган. Дээрлик 60 жылдан ашуун капиталдык оңдоо көрбөгөн стадиондун учурдагы абалы ушундай. Көрүүчүлөр спорттук оюндарды дал ушундай шартта көрүүгө аргасыз. Кара Суу районундагы балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинде азыркы тапта 800дөй бала тарбияланууда. Алар спорттун 13 түрү менен машыгат. Спорттун баскетбол түрү менен дал ушул жерде балдарды машыгуу жүрөт. Өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде баскетбол боюнча шарттар дээрлик жокко эсе. Бул боюнча биз аталган спорт мектептин директорунан маалымат алсак, айтсаңыз ушундай шартта өзүңүздөр көрүп тургандай балдар кандай спорт менен машыга алышат да? Азыркы тапта жазында деп айтып койсок, азыр ушул шартта машыгып келебиз. Спорт мектептин шарты 64-жылдан бери курулган бул. Ошол боюнча шарты ушул акыбалы ушу көрүп атасыздар. Кышында шаардык спорт Газпром спорт залы менен биргеликте договордун негизинде балдар машыгып келет. Шартыбыз жок. Эң жөнөкөй оюн ойнолуучу түркүктөгү баскетбол тегереги бир да жолу жаңыланган эмес. Ал тургай спорт комплексте дегеле көрктөндүрүү, жашылдандыруу, суу өтүүчү арыктарды чаап тазалоо чаралары да көрүлбөгөн.
Эми жалпы 2 гектар 30 сотыкты ээлеген стадион баштан аяк реконструкцияланган отурат. 3800 көрүүчүгө ылайыкташкан орундуктар 5000 көрүүчүгө ылайыкташып кайрадан жасалмай болууда. Түнкү жарыктандыруу системасы орнотулуп, стадиондун үстү жабылат. Эл аралык нормада биринчи кезекте талап кылынганы бул футбол аянтчасындагы жашыл чөпкө артезиан суусун колдонуу экен. Бул үчүн Кара Суу шаардык суу канал ишканасы биринчи жолу стадионго скважина курууну мерчемдөдө. 80 метрден 100 метрге чейинки тереңдиктен чыгат. 8-дик же 10-дук насос коюлат дагы. Бул жерде ошо күнү түнү атайын газонду сугаруу иштери токтосуз жүрөт. Канализация биринчи жолу. Ал эми канализация боюнча айта турган болсок, биздин берилген проект боюнча канализация именно ошо стадиондун чекесинен өткөн. Биринчи очередь канализация кошулат, ал боюнча маселе болбойт. Манас спорт комплексин эл аралык талапка алып келүүнү 16 май күнү Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчы Бекташиев жеринде тийиштүү тараптарга тапшырган. Реконструкциялоо мамлекеттик казынанын эсебинен жүргүзүлөт. Долбоор бүгүнтөн баштап иштеле баштады. Бир 2 айдын ичинде долбоору даяр болот. Ага чейин бул жерде снос иштери, жерлер түздөө иштери, бүт бар иштер даярдалып турат. Болжолдуу түрдө бир 2 миллион доллардан 3 миллион долларга чейин сметная стоимость ошончо болот. Ошонун атайын газону болот, ошолор эгилет. Анан четине 6 полосалуу беговая дорожка, ичинде болсо трибунанын ичине ошол керектүү каналар жасалат. Маалыматка караганда 2008-жылдары стадиондон 2,5 сотукта жер аянтына котлован казылып баштаган. Муну ошол туштагы кала бийлиги бул жерге спорт зал курууну көздөгөн. Бирок райондук прокуратура бул аракетти мыйзамсыз деп баалап курулуш ишин токтоткон. Азыркы тапта жаңы реконструкциялоого ылайык бул жерди стадионго келчү унаалар үчүн токтотуучу жай катары колдонуу мерчемделүүдө. Айтсаңыз дегиле, канча орунга ылайыкташкан автотоктотмо керек? Биз божомол менен азыр жаңы проект боюнча стадионго 5000 көрүүчүгө ылайыкталып салынмакчы. Мен оюмча 5000 көрүүчү болуп атса, бир 1000 тегерегинде автоунаа келет го. Ошо 1000 тегерегинде автоунаага ылайык унаа токтотуучу жай бизге азыр керек болуп жатат. Бул жерге эч кандай көз арты болгон эмес. Шаардын ошол 2 гектар 30 соток стадиону ошол бойдон сакталып калган. Бул жерде эч кандай мыйзамсыз курулуштар жок. Бардыгы мыйзамдуу ушул стадиондун жери. Дал ушул элдин мүлкүн сактоодо Арабан районунда мыйзамсыз иш-аракеттер аныкталган. Мыйзамсыз жеке жактарга берилип кеткен жерлерди кайтаруу иш-чарасын алкагында райондук стадиондун жеке менчикке өтүп кеткен 46 сотук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Дагы бир оңдолуп жаткан объекти Өзгөн шаардык стадиону. Учурда стадион менен Тынчтык эс алуу паркын бириктирүүчү көпүрө курулуп жатат. Оңдоо иштери байыркы калаанын тарыхый жана маданий мурастарына таасирин бербегенде эреже талаптардын сакталуусу менен жүргүзүлүүдө. Долбоор стадионду талаптагыдай жаңылоо менен Өзгөн шаарындагы жол тыгынын чечүүчү 2 багытты камтыйт. Миргүл Бокошова, Азам Бузриков, Ала Тоо 24, Ош облусу. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ведомстволор аралык тергөө ыкчам тобу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Ысык көл жана Нарын облустары боюнча банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү башкармалыгы тарабынан жүргүзүлгөн контролдук сатып алуу атайын операциясынын жыйынтыгында трансулуттук кылмыштуу топтун мүчөсү болгон Каракул шаарынын 3 тургуну кармалды. Кармалган жарандар эл аралык банги топтордун мүчөлөрү, ошондой эле Хорошее настроение телеграм-каналдарынын негиздөөчүлөрү болушкан. Белгилей кетсек, аталган каналдар аркылуу соль жана мефедрон синтетикалык банги заттарын сатуу иштери жүргүзүлгөн. Кармалгандардын жашаган жерин тинтүү учурунда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 283 беренесинин 1 бөлүгүндө банги заттарды мыйзамсыз даярдоо боюнча каралган кылмыштуу жасоого катыштыгы бар экендиги боюнча көптөгөн материалдык далилдер табылган. Учурда тергөө иштери уланууда.
Ош облусунун айыл аймактарында жарандарды жумуш орду менен камсыздоо аракеттери көрүлүүдө. Анын алкагында жерлерде ишканалар ачылып, ишкерлерди колдоо максатында алгылыктуу жумуштар аткарылып жатат. Алсак Нокат районунун Көкжар айыл аймагында муниципалдык тигүү цехи ачылып, ишке кирди. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Айзат Адиева Көкжар айыл аймагынын тургуну. Жаңыдан ачылган тигүү цехинде иштеп жатат. Буга чейин Бишкектеги тигүү цехтеринде эмгектенип келген, бирок алыска барып бир топ түйшүк тартканын айтат. Эми үй бүлөсүнүн жанында жогору маяны алып, эмгектенип жатканына кубанычта. Ушул цех ачылгандан бери эле иштейм. Кудайга шүгүр, чет жакка чыкпай эле ушул жерден эмгектенип өз наныбызды таап эле келатабыз. Айлыгыбыз өз убагында эле берилип атат. Жана дагы бул жерде өзүбүздүн способностьубузга карап баары эле жеңил болуп атат. Аракет кылсак болот. Бул муниципалдык ишканада 4 мезгилге ылайыкталган кийимдин бардык түрү тигилет. Аны менен катар аймактардагы жарандардын табитине жараша буйртмалар алынат. Кыздар үчүн сепке керектүү улуттук оюлар түшүрүлгөн курак төшөктөр да тигилет. Цехте даярдалган продукциялар келишимдин негизинде Борбор калаадагы чоң фабрикага жиберилет. Ошол фабрика аркылуу бизге заказ келип, тигип, жөнөтүп иштеп атабыз. Ишо бизде курьерлер иштейт. Курьерлер дагы иш менен камсыз болуп калды. Бизге заказды алып келип, алып барып тапшыргандай. Ошо менен ошо 20дан ашуун адамды иш менен камсыз кылып жаткан учурубуз азыр. Индивидуальный заказдар дагы кабыл алабыз. Ошол айылдын ичинде башка айылдардан келишет. Кыздардын себин тигип беребиз. Азыркы уже жаз келип, аялдардын жайкы көйнөктөрүн тигип баштадык. Бул муниципалдык тигүү цехи Көкжар айыл аймагынын Найман айылында ачылган. 20 орунга ылайыкталып, заманбап жабдуулар менен жабдылган. Аймактагы жумушсуз үйдө отурган кыз келиндерди колдоо багытында төптөлгөн. Жумуш орундарын түзүү боюнча көп иштер аткарылууда. Бизде ошол атайын таш майдалоочу дробилкаларыбыз мына бүгүнкү күндө ошол кичи цехтер, тигүү цехтерибиз курулууда. Муниципал менчикте атайын кече жакында эле ошол курулуш Арис тарабынан Касамин долбоору негизинде ошол Арис тарабынан курулуп бүттү. Белгилей кетсек, жыл башынан бери Ош облусунун аймактарында 21 ишкана ачылды. Анда 6388 туруктуу жумуш орду түзүлдү. Зарина Рахманбердиева, Нурдолет Сантаев, ВТРК Ош. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Боулер менен жолугушту. Муниципалитеттен билдиришкендей, жолугушууда эки тараптуу кызматташуу, анын ичинде инвестиция, туризм тармагын өнүктүрүү, эмгек мигранттарын колдоо, Ош шаарынын жаштарынын англис тилин жана IT технологияларын үйрөтүү боюнча билимин жогорулатуу маселелери талкууланды. Элчи Боулер быйыл Ош шаарындагы кичи жана орто бизнести колдоо максатында инвестиция тартуу боюнча долбоорду жүзөгө ашырууга кызыктар экендигин билдирди. Бакытбек Жетигенов Ош шаарынын мэриясы шаар тургундары үчүн пайдалуу болгон бир катар биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга, демилгелерди колдоого ар дайым даяр экенин белгиледи. Кыргызстандын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелес Тургунбаев Стамбулдагы өнүгүү 2024 диалогуна катышууда. Ведомстводон билдиришкендей, министр 20-21 майда өтүп жаткан иш-чарада сөз сүйлөп, Кыргызстандын климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү жана туруктуу өнүгүүнү илгерилетүү боюнча чечкиндүүлүгүн баса белгиледи. Мелес Тургунбаев аталган тармакта жүргүзүлүп жаткан иштерди тизмектеп, 2050 жылга карата улуттук адаптациялык программаны жана көмүртектин нейтралдуулугун жетиштүү концепциясын иштеп чыккандыгын жарыялады. Тельман айылындагы Юсуповдордун үй бүлөсүндө чоң кубаныч. 30 жылдан бери үйгө муктаж болуп келишкен бул үй бүлөгө 1986 жылы төрөлгөн айылдаштары турак жай салып беришти. Курулуш ноябрь айында башталган. 25 май күнү классташтар үйдүн ачкычын тапшырабыз деп турушат. Кубанычтуу окуяга кесиптешим күбө болуп кайтты.
Юсуп Юсупов тен соогунан мүмкүнчүлүгү чектелген биринчи топтогу майып. Анын үй бүлөсүнө Телман айылындагы 20 жылдыктын ээлери 4 бөлмөлүү үй салып беришти. Аз камсыз болгон үй бүлө 30 жылдан бери жаңы турак жайлуу болууну эңсеп келген. Мектептин 20 жылдык бүтүрүүчүлөрү майрамдык салтанат өткөрүүнүн ордуна мынтип муктаж жарандарды үйлүү кылышты. Өзүмүздөн ашматалмы. Акча ушул тиричиликтен ашпай келгенде, үй сала албай жүргөнбүз. Ушу жигиттер үй салып берели деп келгенде аябай кубандык. Курулушу башталып, бүткөнгө чейин сүйүүнү, жылмаюу сезими кетпей, бир сыйра көзүбүзгө жаш алып, ыйлап да калдык. Аябай ыраазы болуп турабыз. Айылдагы аз камсыз үй бүлөгө турак жай салып берүүнү 1986 жылкы туулган классташтар демилгелеген. Негизгиси мектепти бүтүргөнүнө 20 жылдык майрамына кеткен каражатты ысырапсыз пайдаланууну эп көрүшкөн. Үйдүн курулушу былтыр ноябрь айында башталып, жашоого керектүү болгон бардык шарттары менен бүткөрүлдү. Бир иш-чара уюштурайлы, ушу бизден кийинки муундарга дагы үлгү болсун. Ушул ашыкча чыгым кылбайлы. Ушу ашыкча чыгым кылып, ушу ресторанга барып, башка кылып, чыгымды чачпай, ушундай жакшы бир иш-чара кылайлы, ушу өзүнүн айылдашыбызга жардам берели деп, ушу Юсупжан акага үй салып берели деп чечкенбиз. Достор менен сүйлөшүпчү, чечишип. Анан былтыр ошол иш-чараны баштап, өзүбүз акча топтоп, өзүбүздүн общий фондубуз да бар эле. Ошо общий фондго да акча топтоп, ушул үйдү салып бердик, өзүнүн агабызгачы. Курулушка жалпы 1 миллион 600 миң сом сарпталды. Ал каражаттын бардыгын Телман атындагы орто мектебинин 1986 жылкы бүтүрүүчүлөрү чогултуп беришкен. Тагыраагы Юсуповдун үй бүлөсүнө оорчулук келтирбей, үй ичиндеги килем төшөктөргө чейин бардыгын өздөрү алып беришти. Общий башталышы ноябрь айларында баштадык. Ноябрь айында баштап дуалын көтөрүп койгон элек. Быйылына Кудай буйруса полный отделкасын бүтүрүп, ичиндеги эмеректери менен полный бардыгын биз өзүбүз кылып берип атабыз. Biz башкаларга үлгү болсун деп чечтик. Неге дегенде биз жылда көрүп атабыз, башка немелер, башка 20 жылдыктар акча топтоп алып эле 3 күндөн 4 күндөн нар жерге барып ойноп келип эле акчаны исрап кылып эле атышат да. Үйдүн ачкычы 25 май акыркы коңгуроо күнү өз ээсине тапшырылат. Демилгечи топ мындай жакшы иштерди ушуну менен эле токтотпой, дагы улантышаарын айтышты. Белгилесек, жыл сайын 10-20 жылдык мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн арасында ашкере ысырапкорчулукка жол бербей, муктаж үй бүлөлөргө жардам берип, же мектептерге жетишсиз болгон жабдыктарды алып бергендер бар. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, УТРК Ош. Сулайман тоого кирүүчү жолдору убактылуу жабылды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда 18 майда нөшөрлөп жааган жамгырдан кийин Сулайман тоонун түштүк тарабындагы туристтик жолдорго таш кулап сел жүргөн. Бүгүнтөн тартып тоодогу туристтик жолдорду Үңкүр музейин тазалоо иштери жүргүзүлө баштады. Буга байланыштуу туристтик жолдор менен Үңкүр музейи көрөрмандар үчүн жабык. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан мониторинг иштери жыйынтыкталып, коопсуздук камсыздалгандан кийин музей комплекстин иштөө режими калыбына келтирилет деп айтылат маалыматта. Ош облусу боюнча ичүүчү суу көйгөйү Курч бойдон калууда. Алсак Алай району боюнча таза суу менен калк 60% гана камсыз болгон. Ал эми Гүлчө айылында күнүнө таза суу 2 сааттан гана берилип келет. Бул көйгөйдү чечүү максатында жергиликтүү бийлик Жошолоо айылынын Айгыр булак участкасынан Гүлчө айылынын Жаңы Сабай участкасына чейин таза суу түтүгүн тартууну көздөп жатат. Түтүктөр тартылса, Гүлчө айылы үзгүлтүксүз ичүүчү суу менен камсыз болот. Теманы кабарчыбыз улантат. Гүлчө айылында суга болгон муктаждык күч. Алсак аталган айылда күнүнө ичүүчү суу 2 сааттан гана берилип келет. Жергиликтүү тургундар суу берилген убакытта кошумча чакаларга суу толтуруп көнүп да калышкан. Айрым учурда үлгүрбөй калып, сууну дарыядан ташыган учурлар да болгон. Карапайым калк бир нече жылдан бери бул көйгөй менен тиешелүү кызматтарга кайрылганы менен майнап чыкпай келерин билдирди. Деле суу свет өчтү, суу токтойт. Бардык жерде токтойт. Үйүңүн ичинде деле токтойт, тышында деле, кранда деле бардык жерде токтойт. Анан 1-2 күн суу чыкпай калса, өңүздөн дарыяга барып суу алганга туура келебиз. Ооба, ошентебиз. Анан
Суга суу чындыгын айтып коюш керек. Бул жерде жашаган элдер ушу крандан эле алышат сууну. Баягы агып атканда 2 сааттын убагында суга суусун дагы пайдаланып, крандарды ачып ошентип пайдаланып калышат. Бирок атайын бир мына бул ошо каналдан ылдый жагында суу бар, суга суу. Мына каналдан өйдө жагы 40 күнгөй деп коет, ушул жактарында суга суу жок. Ошо крандан пайдаланышып эле эшигинин алдындагы ошо 4 соттук жерди пайдаланышат, ошол кранын суусу менен пайдаланышып, ошо эшиктин алдын экеуинин немелерин түшүмүн алышат. Суу бул өмүрдүн булагы деп айтылат экен. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аталган көйгөйдү чечүү максатында ар кандай долбоорлор менен иштешип келет. Алсак Асафа кайрымдуулук фонду менен биргеликте 46 миллион сомдук долбоор иштеп чыгышкан. Анда Тилекташ айыл аймагындагы Аю Тапан участкасынан баштап Гүлчү айылына чейинки 40 чакырымды түзгөн түтүк менен булак суусун тартуу иштери каралган. Бүгүн аталган долбоордун курулушуна старт берилди. Бул жерден жалпы 46,5 миллион сомго ошол 40 километрдеги сууну тартып келген атабыз. Бул жерде Асафа кайрымдуулук фонд аркылуу 41,5 миллион сом бөлүнүп атат. Ал эми 5 миллион сом бул айыл өкмөттүн балансынан. Андан сырткары жеке демөөрчүлөр аркылуу ошол техниканын иштешиндеги ГСМди, андан сырткары айлыктарды бере турган бул ошо демөөрчүлөр аркылуу, жеке ошо айылдын тургундары демөөрчүлөр аркылуу колдонуп турушат. Курулуш иштери аяктап суу берүү башталса, жарандар 24 саат бою таза суу менен камсыз боло алышат. Мындан улам ар бир үйгө акылдуу эсептегичтер орнотулуп, 1 куб суга 25 сом эсептелинет. Бул жашоочулардын сууну сарамжалдуу пайдалануусуна шарт түзөт. Сапасы бу жерде 1,5 миң кубтан 2 резервуар турат, 3 миң куб резервуар бар. Анан ошол 2 резервуар толгон болсо, Гүлчөнүн элин толук камсыз кылганга мүмкүнчүлүк бар. Буга чейин насостор менен алып, биз алдын 6 саат берсек, аркасын 2 саатка чейин суу берип калган учурлар болуп калат да. Анан свет өчкөндө сууну бере албай калган мезгилдер болуп келген. Эми азыр ошондо свет өчөбү, өчпөйбү, ал суу постоянно куюп турат. Насос иштебейт, самочок келет. Ошондо элге көйгөй чечилет да. Учурда Алай району боюнча таза суу менен 60%га гана камсыз болгон. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 2026 жылга чейин район элин толук суу менен камсыз болоорун билдиришти. Ал эми Ош облусу боюнча таза суу 87%га камсыз болгон. Жаңылай Каныбек кызы, Нурдөлөт Сантаев, ОТРК Ош. Кыргызстандын jiu-jitsu боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү эл аралык мелдеште 11 медаль жеңди. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, эл аралык турнир Бириккен Араб Эмиратынын Абу-Даби шаарында өттү. Алтын байгенин ээлери Александр Дворников жана Абдусалим Розабаев, ал эми күмүш байгенин ээлери Султан Русланбеков, Ильяс Халбаев, Янар Сарыбаев. Бүгүнкүгө даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.